Саламатсыздарбы, эфирде штрих берүүсү. Элибизде бир жакшы сөз бар. Эгер сизге жасап жаткан жумушуңуз жакпаса, анда сиз бизнес кылууну ойлонуңуз дейт экен. Эгерде жасап жаткан жумушуңуздан тапкан каражатыңыз сизди канааттандырбаса, анда бизнес кылууга шашылыңыз. Эгер таптакыр каражаты жок калсаңыз, анда бизнес кылууну ошол учурдан баштаңыз дейт экен. Демек, биз бүгүнкү темабызды дагы стартап ишкердүүлүк темасына арнамакчыбыз. Бизге жакыныраак отуруңуздар. Мына ушул стартап жана ишкердүүлүк темасында сөз кылганы студиябыздын коногун тааныштырганча кетейин. ЖИА бизнес ассоциациясынын алдында түзүлгөн ишкерликти колдоо борборунун эксперти Султан Рахманов. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Студиябызга кош келипсиз. Чоң рахмат. Эң оолу айтыңызчы, дегеле стартап деген эмне? Биздин рынокто дейбизби же биздин өлкөдө дейбизби, дегеле нөлдөн башталган бизнес реалдуубу? Өзү бизнестин бардыгы эле башталганда бардык бизнестер көбүнчө нөлдөн башталат. Анан кийин стартап деген эмне деген сөзгө кайрылып кетсек, бул мисалы үчүн көп тарыхы жок компания, эми эле ачылган компания же ачыла элек компания, бирок идеям бар, ошону ишмер болуп, регистрация болуп, катталып бизнести ачам деген адамдарды биз стартап деп карасак болот. Азыркы учурда ошол менин бизнес идеям бар, мага акча керек же мага башка ресурс керек, ошол бизнести ачам деп пландаштырып жүргөн стартаперлер аябай көп. Же мисалы үчүн эми эле ачып алып, 1 ай, 2 ай иштеген компанияларды деле биз стартап катары карасак болот. Себеби дегенде алар эми эле ачылды, өзүнүн бизнестеги болгон биринчи кадамын коюп, ошол бизнес дүйнөсүнө кирген жалпы эле компанияларды стартап деп атасак болот. Мындайча айтканда, дагы да жөнөкөйлөштүрүп айталычы, мисалга, өзүнүн бир ишин баштады дейли, ал официалдуу бир жерде катталган жок, налог, патент төлөбөй эле турат, бирок аларды дагы стартап деп атасак болобу? Атасак болот. Үйүндө эле, мисалы үчүн, ошол эле биздин студент кыздар үйүндө бир машинкаларды алып алып, күнүнө бир 10 жолук, 15 жолук тигип туруп базарга алып барып сатса, же кичинекей бир жанагындай духовка, печка алып туруп, пряниктерди, коржиктерди, кондитердик кандайдыр бир нерселерди, буюмдарды жасап туруп, алып чыгып эшигинин жанындагы магазинине деле сатса, иши кылып ошол алектенип аткан иши кандайдыр бир пайданы келтирген болсо, алардын баардыгы стартапка кирет. Демек, Ош шаарында стартап реалдуу дебей эле, Ош шаары стартаптын мекени экен десек да болот. Бизде аябай көп тандайлар. Туура айтасыз, Ош шаары ушул стартаптын мекени болуп эсептелет. Себеби дегенде бизде Оштогу биздин калкыбыз теге эле ошол немеге, биз мына ишмердүүлүккө жакын келебиз жана оңой, анан кийин жакшы өздөштүрөбүз. Сиздердин борбор, ишкерликти колдоо борбору аныгыраагы, жогоруда сөз болгондой 1,5 жыл болуп калыптыр, ачылганына 1 жылдан ашып калды. Дегеле кандай максатта уюшулган, анан бүгүнкү күндө кандай иш алып барууда? Биздин борбор ишкердикти колдоо борбору патенттин кандай түрлөрү, ОСО, ЧП жалпысынан эле туура бизнести кандай алып барыш керек жана кандай оңой жолдору бар жөнүндө ошол түшүнүктү биз кеңеш катары беребиз. Кандай реклама кылыш керек, кандайдыр бир бизнес кандай ачыш керек, кайсы жерден помещение алыш керек, бизнестин кайсы түрү, бул өндүрүшпү же кызмат көрсөтүү, ошон ар бир нерсенин өзүнүн бир илими бар деп коет го. Бизнестин дагы өзүнүн ар кандай илимдери, китепте жазылган ушундай пункт менен эрежелери бар. Биз ошол негизги эрежелерди ишкерлерге толук жеткиргенге аракет кылабыз. Не надо придумывать велосипед, баары даяр уже, просто баардыгы даяр. Ошол эрежелерди так аткарсаң, туура жасасаң, эгерде инструменттерди туура колдонгонду үйрөнсөң, ошол менен сен аз убакытта аз акчаны сарптап туруп жакшы деңгээлге жеткире аласың. Биздин негизги максат ошол. Кээ бир бизнесмендер мисалы үчүн бизнести баштайт дагы, ал билбейт. Иштей берет, 1-2 ай иштегенден кийин налоговыйдан келет. Сиз эмне үчүн бизге кат бербедиңиз, ишмердүүлүктү баштапсыз, мен билбепмин дейт. Анан кийин соцфонддон келе баштайт.
баштайт. Эмне үчүн ошондой болуп калды деп билбейм дейт. Же мисалы үчүн бир идеясы бар, сезон эмес маалда баштап алат. Сезон эмес маалда башталып туруп көп акчасын рекламага кетирип, анан отуруп калат. Результат жок. Клиент келбейт, анын компаниясын эч ким билбейт, акчаны киргизген, ал акча кайтпайт, ошентип отуруп калат. Мисалга мен ишкер болуп жаңыдан баштай турган болсом, же жоң гана стартапермин дегендей, көпчүлүк ишкерлер ушул көйгөйгө кабылат экен. Ачып коюшат, анан аларга мындайча айтканда бирдиктүү терезе жок да, эмне кылыш керек экендигин айтканчы, салыкка барып, мен силерге салык төлөп коеюн дедим эле, иш баштап атам деп айтпайт да эч кимчи. Ооба. Ишкерлер да ушул маселеге көбүрөөк кабылса керек. Эң туура айтасыз. Как раз ошол вопрос боюнча азыр көптөгөн талкуулар болуп атат. Мисалы үчүн ишкердикти колдоо борборунун ачылган себептери бул ЦППдан кийин барып ЦОПко айланыш керек деген биздин өзүбүзчө программа бар. Мамлекет тараптан бекитилип берген ЦОП дегенибиз бул Центр обслуживания предпринимателей. Мисалы үчүн мурда эсиңизде паспорт алыш үчүн ар жака барып справкаларды тересиз, анан топтоп келтирип паспортный столго бересиз, анан паспорт жасайт. Азыр ишкерлер ошондой, ар жака барышы керек, бирок каяка барыш керек экендигин дагы аныктап мындай так билиш кыйын. Кийин ошол проблеманы чечиш үчүн ЦОН дегенде ачылды. Центр обслуживания населения. Бир жака киресиз, ошол жерден эле бир жерден бирдиктүү терезе системасы менен бардык сүрөттү деле, справкаларды деле бардыгын бүтүрүп бир жерден алып чыгып кетесиз. Входдо консультанттар отурат. Каяка барабыз, эмне кылабыз, биринчи бул жака барыңыз, бул жака да бүт түшүндүрүп, бир паспорт ала турган 5 күн, 10 күн кетирип ала турган паспорту азыр бир күндө алып калышты. Мисалы үчүн да, бизнесмендер дагы өзүнчө бир ошондой кандайдыр бир ишканага муктаж. Центр обслуживания предпринимателей. Башкача айтканда, бир жака келет, бир чоң кабинетке келет, ал жерде 22 мамлекеттик кызматтын өкүлдөрү отурат. Нотариустан баштап, налоговый, соцфонддон баштап, госрегистр, банк, башка бир финансовый институттардын өкүлдөрү, мисалы үчүн, ошолордун бардыгынан кеңеш алып, маалымат алып, бир жерден өзүнүн ишканасынын проблемаларын бүтүрүп, бир жерден кагаздарды бүтүрүп, бардык маалыматты бир алып туруп, чыйып кете турган ошол ЦОПтун үстүндө азыр иштеп атабыз. Ал жакында ачылат. Бул ЦППнын уландысы. Мисалы үчүн ЦПП бул биринчи кадам, ЦОП бул экинчи кадам. Бул азырынча эми ачыла элек, бирок кайсы мезгилдерде ишке кирип калат? Ооба, азырынча бул ачыла элек. Буну азыр күзгө пландаштырып атабыз. Күзгө буюрса. Эгерде ошол ЦПП жакшы результаттарды көрсөтүп, кааласа көрсөтүп атат, ЦППдан туруктуулукту биз далилдегенден кийин ушул нерсе бизнесмендерге чындыгында керек экен, проблема болуп атат деп эгерде далилдесек, ЦОП ачылат. Ал ЦОПту ар жерден колдоп атышат. Мамлекет өзү дагы колдоп атат, жергиликтүү өкмөт дагы колдоп атат, башка эл аралык уюмдар дагы колдоп атат. Анан эң негизинен бизнесмендер өздөрү бизге аябай керек деп муктаж экендигин ошол бизнес ассоциациялар аркылуу, торгово-промышленный палата аркылуу, жана региональный совет предпринимателей деген уюмдардан аркылуу билдирип атышат. Бизге ошондой ачып бергиле, бизге оңой болот эле дейт. Бир жака келиң, бардык иштериңди бүтүрдүң, ошол жерден документтерди алдың, бол спокойно иштей бересиң, эч ким келбейт. Азыр мисалга ишкерликти колдоо борбору болуп атпайбы? Азыр деле сиздерге кайрылсам, бул эми биринчи баскычы болсо дагы толук маалымат бере алат, жол көрсөтөт. Ооба. Азыр бизде мисалы үчүн 4 эле адис бар ЦППда. Биринчиси бизнес эксперт, бизнести өнүктүрүү боюнча эксперт, юрист, анан пиар менеджерибиз бар. Пиар тармакта иштеген биздин кызматкерибиз. Биз билгенден жыя башынан эле баягы мыйзамдуулукту абдан бекем тутуп келет, анан толугу менен мындайча айтканда документтешкен ишкерлерди колдойт. Көбүнчө мүчөлөрүнүн бардыгы мыйзамдуу иштеген ишкерлер десек да болот. Анан ошол бирок кантсе дагы ош шаарында өзүнүн каттабаган көмүскөдө иштеген ишкерлер абдан көп да. Аларды каттоо же болбосо аларга маалымат берүү ишкерликти колдоо борбору тарабынан бир аракеттер жүрүп атабы? Ошону эң туура айттыңыз. Көбүнчө биздин ишкерлер азыр эми секрет деле эмес, ачык эле болуп калды. Мисалы үчүн белая бухгалтерия, жанагындай серая бухгалтерия деп туруп экиге бөлүп иштеген ишкерлер көп. Эми албетте негизинен ал өзү туура эмес. Мыйзамдуу түрдө салыктарды төлөш керек. Бирок эгерде мамлекет тараптан ошол салыктардын, жанагы сиз айтмакчы, биринчиден шарт түзүп берсе,
очередтерди азайтса, кандайдыр бир жеңилдиктерди берсе, мисалы үчүн мен өзүм бизнесмен болсом, мен кыйналып бирөө менен барып сүйлөшүп, акча берип, бирөөнү издеп, ар дайым коркуп үйдө отургандан көрөктү, ачыкка чыгарганым эле оң. Мисалы үчүн мен ушунча иштейм, айына ушунча табам, ушунун налогун, пожалуйста, төлөйүн деп туруп, бизнесмендер өздөрү деле ошого барат. Бизнесмендерди баягы көмүскөлүккө түрткөн бул ошол эле тейлөөнүн начарлыгы болушу мүмкүн, Алар үчүн биринчиден убакыт эң баалуу товар эмеспи? Эң туура айтасыз. Биринчиден, алар үчүн убакыт эң баалуу. Ошол мисалы үчүн эми кээ бирлер бизнесмендер дагы ар түрдүү болот. Кээ бирлер чын эле көрсөткүсү келбейт. Ошол акчаны бейкитип, тапкан акчамы бул меники, эч ким менен бөлүшпөйм деп, ошондой дагы терс бизнесмендер бар. Бирок негизинен менин оюмча бизнесмендер иштеп аткандан кийин эми бир нерсени ачып, реклама кылып, бүт баарына жарыялап, биздин компания ушундай деп атканыңыздан кийин бардыгы көрүп турат да. Паланча иштеп атыптыр, компания ачыптыр, акча таап атыптыр деп бардыгы билет. Эми билгенден кийин уже скрывать этиштин кереги жок, төлөп коюш керек. Бирок ошол бизнесменди төлөтүш үчүн сиз айтмакчы, биринчиден шартты түзүп беришибиз керек. Экинчиден, кандайдыр бир туура ошол немелерди, салыктардын формасын коюп беришибиз керек ага. Үчүнчүдөн, тапкан акчасына жараша проценттүү түрдө болобу же кандайдыр бир бөлүгү болобу, бир жеңилдиктерди берип, айрыкча жаңы баштап аткан бизнесмендерге теге эле жанагындай 1 жылдык, 2 жылдык каникул берип койсо, аябай сонун болмок. Бүгүнкү студиянын коногун дагы бир жолу тааныштырганча кетейин. ЖИА бизнес ассоциациясынын алдында түзүлгөн ишкерликти колдоо борборунун эксперт консультанты Султан Рахманов. Жогоруда көмүскө бизнес тууралуу кеп кылбадыкпы, бирок аны көмүскө бизнеске эмне түрткү болуп атат деген суроодон мурун мен бир мисалды айтканча кетейин. Өзүмдүн эле тааныштарым бар, бизнес кылышат, акча табышат, бирок ошол бизнесин мыйзамдаштырууну кайсыл жактан барып сурашына мындай билбейт десем да болот, чыгынбайт да. Ошого окшош ишкерлер бизде абдан көп. Аларды мыйзамдаштыруу үчүн сиздерде аракеттер болобу? Мисалга, же кайрылса жол көрсөтүп коюу гана? Бизге көп стартаперлер келет, сиз айтмакчы. Мен азыркы күндө мына үйүмдө, подвалда, досумдун үйүндө же бир туугандарымдын үйүндө цех жасап алып, же бир нерселерди уюштуруп, ошентип бир нерселерди чыгарып атам, кызмат көрсөтүп атам, сатып атам, ушунча акча табам деген немелер, стартаперлер келет. Биз аларга биринчи эле берген сурообуз: сиз ушул бизнес менен алектенип, максатыңыз кандай? Жөн эле акча таап туруп эле 1-2 айда кайра жаап коюшпу, же ошону өркүндөтүп, өнүктүрүп, бир кандайдыр бир компанияга айлантырышпы деп сурайбыз. Анан мен пландарым чоң, компанияга айландырам десе, анда сөзсүз биринчи эле ошол мыйзамдаштыргандан баштагыла, ЧП алгыла, патентке туура келсе патент алгыла, кандайдыр бир аны иретке келтиргиле. Себеби дегенде эртең эле чоң заказдар башталат. Силерге клиенттер келет, мага квитанция бер дейт, печатиң барбы жокпу дейт, банкта счетуң бар дейт. Эгерде максатың чоң компания ачып туруп, ошол бизнестен чоң акча табам деген болсо, азыр эле ушул малды регистрация кылып ал. Анан кийин 1 ай, 2 ай, 3 ай текшерип көрөм, иштетип көрөм, кандайдыр бир акча түшсө, анан кийин мен аны чечем десе, аларга биз ушундай эле кеңеш беребиз. Анда 1-2-3 ай иштетип көргүлө. Биринчи сатып көргүлө. Эми ал жерден көп деле пайда келбейт да, стартаптар. Айтмакчы, 1-2 ай иштетип көргүлө деп атпайсызбы? 1-2 ай иштеткен жерге, бул жерге мисалга салыктан же башка бир кызматтардан айыппул квитанциялар келе башташы мүмкүн да? Катталбай 1-2 ай иштеп жатасыңар деп. Бул жерде кайрадан эле коррупцияга жол ачылат, ошол маселени эртерээк жабууга аракет кылышат дегендей. Эми менин оюмча, баягы эгерде стартап компания болуп эми баштап атса, өзүнүн ичин 1-2 айдын ичинде мындай көп деле акча таппайт, көп деле сатууларды кылбайт. Бизде кээ бирлер бар, сиз туура айтасыз. Биринчи барып эле квитанция алып, немелерди ОСО ачып, печатьты ачып, банкта счетторду ачып, жана помещенияны арендага алып, договор түзүп, бүт баардыгын отуруп туруп, анан кийин мына эми бизнести ачтым, эми эмне кылайын деп отурат дагы, клиент жок. Туура айтасыз. Күндөн күнгө расходдор кетип атат. Төлөш керек. Жанагы светке, газга, башкага, налоговыйдан жана ай сайын тапшырып туруш керек да, убактыңыз кетет, барып тапшырасыз. Ошон үчүн менин айтарым, биринчи бизнести бир чоң компанияга кирип, иштеп көрүп, жөнөкөй эле зарплатага иштеп көрүп, ошол жерден тажрыйба алып туруп, клиенттер мындай экен, продукция мындай экен, бул рынок жалпы эле ушундай экен, бул тармак ушундай экен деп маалыматтарды алып,
анан кийин чыгып туруп баштаса болот регистрация. Маалыматы бар адам деле кайсы бир баягы аймактык дагы өзгөчөлүктөр көп болот да. Эгер ушинтип башка бир аймакка өзүнүн бизнесин ачкан ишкер стартапер десек да болот, канча убакыттан кийин өзүнүн баягы ишин мыйзамдаштырууга милдеттүү? Жана баягы биз айткан процессти экспертиза дей турган болсок, экспертиза канча убакытка чейин созулушу мүмкүн? Айрымдары 1 жыл бою иши жүрүшпөй же болбосо токтоп турушу мүмкүн да. Эми ал качан ачыкка чыгат? Качан гана сиздин жасап аткан бизнесиңиз башкалардын көзүнө иленип башталганда? Мисалы үчүн текшерүүлөр келе баштаганда. Алар эми 1-жумада келип калышы мүмкүн, 5 айдан кийин келип калышы мүмкүн. Туура айтасыз, ар жерде ар түрдүү, бирок менин оюмча ушул 1-2 айдын ичинде баардыгы эле көрүнүп, мындай чыгып калышы мүмкүн да. Сиз айтасыз, менин таанышым деп. Менин деле бир соседим кошунам үйүндө мисалы үчүн пирожки жасайт, машинасы менен магазиндерге таратат. Патенти жок, эч нерсеси жок, разрешение албайт, эч нерсеси жок, ошентип эле иштеп жүрөт. 4 айдан бери иштеп жүрөт, иши жакшы жүрүп атат. Анан мен айттым, сиз эми качан бир регистрация кылбайсызбы дедим, эксперт катары. Өзүм кошунам ушундай бизнес болуп атса, документ алып иштейин деп атасыз десем, жок Султан, мен буну чоң бизнес катары көрбөй атам. Мен жөн эле буну хобби катары көрүп атам дейт. Мен өзүм негизги ишим бар. Бул болсом менин кошумча тапкан акчам. Бир 5.000 – 6.000ден ашпаган акча табам дейт жумасына. Ошол үчүн мен барып регистрация кылып, буну бизнеске айланткым келбейт дейт. Убактым бар болгондо иштейм, жок болгондо иштебейм. Демек, кадимки иш, акча табуу менен ишмердүүлүк жана ишкердүүлүк бул таптакыр башка нерсе. Бул таптакыр башка нерсе, туура айтасыз. Кээ бирлер хобби катары колдонот, кээде убакыты бар болгондо иштеп коюп, а кээ бирлер профессионалдуу түрдө болду, мен ушуну тандадым, мен баардыгын калтырып, азыр ушул бизнеске кирен дагы, ушул жерден чоң компанияны ачам дегендер бар. Кеңеш берүү демекчи, сиздердин борбор баягы ишкерлерге кеңеш берүү жагынан дагы 1 жылдан бери жакшы иш алып барып атат. Натыйжасы кандай болууда? Деги эле мындай сиздер жол көрсөткөн ишкерлер учурда биздин рыноктон өзүнүн ордун таба алдыбы? Биздин буга чейинки кеңеш берүү системасы кичине башкача болчу. Мисалы үчүн клиенттер келет, анан конкреттүү түрдө айтат, мага ушундай кеңеш керек, мага бизнес план керек, же мага мисалы үчүн ушул рынокто изилдеш керек деп. Анан кийин ишкерлер көп да. Булардын баардыгына топтоп алып туруп кеңеш берем десеңиз, бир 30 адам, 20 адам чоң килейген компания керек, консалтинговый компания керек. Биз төртөөбүз гана болгондуктан, биз бул жылга кичине башка системаны тандап алдык. Биз мындай дедик, ишкерлерди кыдырабыз. Бизде списокто бар ишкерлер менен сүйлөшөбүз. ЖИАга мүчө болгон ишкерлер. ЖИАга мүчө болгон, торгово-промышленная палата, ТППКР жана ошондой эле региональный совет предпринимателей, ушул 3 ишканага мүчө болгон ишкерлердин списогун алдык. Ошолордун баардыгын кыдырдык. Кыдырып туруп, кимдер даяр болсо, кимдер бизге конкреттүү түрдө кеңеш керек, анан жөн эле кеңеш эмес, жанагындай сопровождение, анан внедрение деп коет. Кандайдыр бир биз планды, программаны жаздыкпы, аны алып барып жөн эле жазып колуна берип койбой, ошону киргизишибиз керек. Ошол ишканасында отуруп, өзүбүз жардам берип, эсептеп, ишкерлери менен, сотрудниктери менен аралашып, проблемаларын көрүп, мындайча айтканда жана внештатный сотрудникке окшош бир 2 айга же 3 айга срок менен ошондой деп иштейбиз деп чечтик. Кеңеш берүү демекчи, бул ишкерлерге эң маанилүү кеңештердин бири болуп эсептелинсе керек, жарнамалоо тармагы, жарнамалоо. Бул жакта да жогоруда биз сөз кылып кеткендей эле, бизнесин баштаганда чоң суммага жарнама берип, бирок сатууга товары калбай калган ишкерлер дагы көп болот. Деги жарнамалоо багытында сиз эксперт катары эмнелерди кеңеш берет элеңиз? Эң туура айтасыз, эң чоң кеңеш, ошол эң чоң талапка ээ болгон кеңеш бул маркетинг. Мен маркетинг жагынан кыйналып атам, мага ошол жагынан кеңеш бергиле деп туруп кайрылат бизге көбү. Анан биз биринчиден ошол ишканасын көрөбүз. Эмне чыгарат, кандай чыгарат, мисалы үчүн кимге ылайыкталган. Мисалы үчүн матрас тиккен цех болсо, биринчиден изилдейбиз. Ошто канча адам жашайт, канча үй бар, канча адам матрас сатып алат. Матрас сатып алганда ким алат? Аны көбүнчө эркектер аялбы же аялдар алабы, кимдер тандайт, кандай компаниялар бар, кандай конкуренттер бар, матрастардын теги эле саны канчадан, баасы канчадан, ошону баардыгын эсептеп туруп, анан кийин ага биз кеңеш беребиз. Мисалы үчүн Instagramдан реклама кылыңыз, же телевидениеден реклама кылыңыз, тармактарды тандап берип, биз айтабыз, ушул тармакка ушунча акча киргизсеңиз,
сизде ушунча клиент келет деп. Бул тармакка кирбей эле коюңуз деп. Маркетингдин да тармактары көп да, кээ бирлер Инстаграмда көп отурат, кээ бирлер Фейсбукта отурат, кээ бирлер жөн эле көчөдө кетип атып жанагындай наружный рекламаларды көрөт. Башкача айтканда, ар бир рекламанын түрлөрү өзүнчө кандайдыр бир отдельный бизнестерге сонун кетет. Бирок мага рекламанын баардыгы керек, мен баардыгына акча берем деген бул албетте туура эмес. Бул жанагындай талак эле жамгыр чачкандай эле болот да. Балким эми чоңураак компаниялар болуп турган болсо, рекламанын баардык түрү көбүрөөк пайдасын берет. Туура айтасыз, эгерде чоң компания болсо, эгерде акча көп болсо, алар албетте рекламага көп акча кетирет. Бирок алар деле анализдеп көрөт. Мисалы үчүн бул тармак, бул рекламадан бизге ушунча түштү, бул рекламадан азыраак түштү. Эми сиздер тараптан мындай айтканда, ошол бизнеске анализ жүргүзүү жана натыйжага болгон эффективдүү график түзүү болуп эсептелинет экен да. Мына ошол кызмат акысы кандай болот? Деги эле бул жардам кандай көрсөтүлөт? Бул жардам азыркы күндө өзү мына ЦПП тарабынан, ишкердикти колдоо борбору тарабынан, эгерде консультация болсо, кабинетке келип, кабинеттен чыкпай туруп, ошол жерден эле менин ушундай проблемаларым бар, ушундай жардам бергиле деп, жанагындай кабинетная консультация деп коет, ал бекер. А эгерде ишканама келип, кошулуп, ошол жерде иштеп, бир нерселерди жасап туруп, уже жанагындай реалдуу натыйжага жетишүү планы болсо, натыйжага жетишүү планы болсо, өзүңөр жана непосредственно келип иштеп бергиле десе, аны отдельно сүйлөшөбүз. Мындай жалпы прайсыбыз бар, бирок ал прайстагы ар дайым өзгөрүлүп турат, себеби дегенде компаниянын объему, компаниянын өзгөчөлүктөрү ар түрдүү да, баардыгы эле тең эмес. Дегенде тең болгондо бир бааны коюп коет элек, ошентип отура берет элек. Мисалы үчүн чоң самса 120 сом, кичине самса 60 сом дегенде. Жакшы. Элибизде жакшы бир накыл кеп бар эмеспи? Чымчык сойса дагы касап сойсун депчи. Албетте ар ким баягы иштеп аткан адам өзүнүн тармагын жакшы билет болушу керек, бирок маркетинг бул таптакыр башка нерсе, адиске кайрылуу актуалдуу маселе деп эсептейбиз. Айтыңызчы, жанагы стартап кеңештер, мисалга өздөрүнүн бир идеясы бар жаштар болобу, же болбосо чоңдор деле стартап кылышы мүмкүн да, идеясы бар. Бизнес план түзүүнү үйрөнүү үчүн сиздерге кайрылса болобу? Бизге кайрылса болот, азыркы күндөрдө кайрылып атат. Аларга негизинен бир эле кеңешти көрсөтөбүз. Стартаперге эмне керек? Стартаперге инвестор табыш керек. Инвесторге алып барып туруп, өзүңүздүн оюңуздагы болгон бизнести көрсөтүш үчүн ага бизнес план керек. Ошол бизнес планды түзүп берүү боюнча бизде кеңешибиз бар. Ошол стартаперлер бизге кайрылса, бизнес планды кошо жардам берип түзөбүз, колуна беребиз. Ал уже каалаган берки өзүнүн тааныштарына, туугандарына же бөлөк эле тааныбаган адамдарга, банктарга, башка организацияларга барып өзүнүн бизнес планын алып барса, алардын көзүнчө мындайча айтканда бир аз жакшыраак көрүнөт да. Бул даярданыптыр, бизнес планы бар экен, эмне кылышын билет экен, эсептеп келиптир деп туруп, коркпой акча бере алат. Ооба, бизнесте ишеним бул баарынан жогору турат эмеспи? Туура айтасыз. Султан мырза, чоң рахмат баалуу маектериңиз үчүн, ишкерлерге дагы, ишкерликке кызыккандар үчүн дагы бүгүнкү маегибиз жана сиз айткан маалыматтар пайдалуу болду деген ишеничтебиз. Демек, чоң рахмат. Рахмат, келип туруңуз. Бизге дагы эгерде шаардын ишкерлерине дагы кайрылат элем, ошо суроолоруңар бар болсо, эгерде кандайдыр бир кызмат көрсөтүү тарабы болсо же кеңеш берүүгө муктаж болсоңуз, биздин борборго келсеңиздер болот. Албетте, сиздердин борбордун соцсеттерде дагы баракчалары бар. Ал жактан кайрылып, 24 сааттын ичинде өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарга жооп алсаңыздар болот. Кадырман телекөрүүчүлөр, ушуну менен Штриктин бүгүнкү берүүсүн дагы жыйынтыктайлы. Кийинки эфирлерде көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.